Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бул окуя Мисирде болуп өткөн, Хулван шаарында. Ошол шаарда бир Хишам деген бир судья жашап өткөн экен. Бул окуя ошол 90-жылдарда болуп өткөн окуя. Ошол шаарда бир аял камалмакчы болуп калат, түрмөгө алып келиш керек болот. Бирок ошо арабтарда ушундай эме бар экен. Аялдарды түрмөгө алып келбейт. Бирок ошол соттолуп турган убакта гана аялдар келет экен түрмөгө. Ал аялды алып келишет. Ошол Хишам судья аябай кадырлуу, мындайча айтканда адилеттүү, өтө элдин сүйүнчүгүндөгү жакшы, адилеттүү сот болот. Керек болсо, күчү жетсе, колунан келсе, ошол соттолуучу адамды өзүнүн чөнтөгүнөн акча чыгарып болсо дагы ошол адамдын, мындай биздин тил менен айтканда, карыздарын, налогдору болсо налогдоруну же ошондой бир төлөй албаган, кыла албаган, бүтүрө албаган иштерин бүтүрүп, ошол адамды азаттыкка чыгарганга аракет кылган. Кол алдындагы адамдар да баары сыйлаган, баары урматтаган. Ушунчалык жакшы судья болот. Ал соттолуучу аялга карап, сизге эмне себептен мындай болду деп эме кылганда, мен карызмын дейт. Мен карызмын, ошону төлөй албай калдым дейт. Анан жанагы карыз болгон киши, ал киши 7000 дирхам карыз, ошону төлөй албай калды деп сотко берет. Жанагы аял айтат, жок, мен 7000 эмес, мен 10.000 карыз болчумун дейт да. Дегенде тиги сотко берген кишинин адвокаты ал өзүнүн кызы болот. Ошол кызы айтат, атам айткан 7000 деп, 7000 дирхам төлөй албай калды дейт, макул дейт. Анан соттун убагында билесиздер да, бир эле түшүнүбүз, баягы бир чечим чыгарыш үчүн сот өзүнүн кызматкерлерин бөлүп, кандайдыр бир убакытта бөлүнүп чыгып кетишет. Сот башка залга кирет, элден бөлүнүп, жана өзүнүн кызматчылары менен келишип, ошол жерге өзүнүн чөнтөгүндө болгон 500 дирхамын коет. Дагы айтат, келгиле дейт, бул аялдын күйөөсү жок, жесир аял экен. Келиңиздер, бул аялга жардам берейли дейт жана сот. Бул аял жесир экен, 3 кызы бар экен, күйөөсү жок экен. Менде болгон ушул экен деп өзүнүн чөнтөгүндө 500 дирхамын чыгарып ортого коет. Сиздерде да жок эмес, ушул аялды түрмөдөн куткара алалы, бул жерден чыгып кетсин, кайра келбесин деп. Кызматчылары да ошол судьянын урматына эч жок дешпейт, дайыма жардамга кол узатышат. Жана ошол өздөрүнүн чөнтөгүндө болгон акчаларын жыйнаса, жана жерде 8000 дирхам чыгат. Ошол убакта жана ал жерде отурган кыз чуркалган бойдон эшикке чыгып кетет. Эшикке чыгып кайра келет. Анан судья болгон акчаны көтөрүп аялга келет. Мына жерде дейт, биздин кызматчылар топтогон 8000 дирхамды алыңыз, дагы 7000 карызыңызга бериңиз, 1000 дирхамды алып үйүңүзгө кетиңиз дейт. Анан ошенткенде жана кыз кайра келет. Адвокат кыз келип айтат, жок, мен атамдан сурап келдим, 500 дирхам эле карыз экен дейт. Дегенде да күлүп, анан айтат, жанагы мен берген 500 дирхам ошол турбайбы, карыз экен деп күлүп, ошол жерден такбирлер айтылып, салаваттар айтылып, Аллага шүгүр айтылып, баары күлүп, жайнап, башка залдагылар да булардын күлгөн шаттыгына келип таң калышат. Баары ошол жерде болгон окуяга шүгүрлөр айтып, Аллага шүгүрлөрдү айтышып, жана аялды 7000 дирхам карыз болгон аял ошол соттон 7500 дирхам көтөрүп чыгып кеткен экен да. Анан азыр эми буну айтышыбыздын максат, эгерде биздин ушул коомчулукта, азыр биздин убакытта адамдарды кыйноо үчүн эмес, жеңилдик берүүчү соттор болсо, адилет соттор болсо, Хишам судьядай элдин камын ойлогон, элдин бактысын ойлогон, элдин келечегин ойлогон соттор боло турган болсо, иншалла биздин Кыргызстаныбыз да өнүгүп өсүү жолунда болот. Аллах таалам сиздерге да бизерге да ушундай мүмкүнчүлүктөрдү берсин, берүүчү колдордон кылсын, кордоматтан сактасын. Иншалла баарыбыз амандыкта, эсен аман, дайыма жакшылык жолдо жүрүүбүзгө Аллах таалам бизге, сиздерге мүмкүнчүлүк берсин.